Урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу тарыхчылар, бүгүн Ош мамлекеттик университетинде биздин устатыбыз Жумали Адилбаев агайдын мааракесине байланыштуу жыйынга чогулуп отурабыз. Бул жыйын биз үчүн өтө маанилүү. Мен студент катары биринчи ушул Кыргыз Улуттук университетинин астанасынан аттаганда мына арабызда дагы башка курсташтарыбыз отурат. Арасында мына профессор Алыбек Акунов, профессор Муратбек Кожобеков жана башка биздин бир топ замандаштарыбыз ушу чогуу жаңы окууга өткөндө ушул Жумали Адилбаев агайдын, Жумаш агайдын бир тарбиясын алдык элек бизге жол көрсөткөн өтө нускалуу инсан катары дайыма агайыбыз өрнөк болуп кала берет. Мына ал өзүнүн дарысын окуганда дагы терең билим менен баарыбызды арбап алчу, ошондой эле өтө адамгерчиликтүү инсандык сапаттары менен дагы агай дайыма үлгү болуп келет. Бирок агайдын алдында биз дагы эле карыздарбыз, себеби анын өзүнүн инсан таануу багытындагы өмүр баянын биз дагы эле жакшы иликтей элек экенбиз. Мына соңку учурда гана мен агайдын ата бабасы жөнүндө маалыматтарды алдым. Бул эскерүүлөрдүн ичинде мындай тымызын камтылган ушул маалыматтар агайдын бейнесин ого бетер ачып бергенге бизге жардам берип жаткандыгын айтышым керек. Бул Калча Жапаркул уулу деген биздин бабалардын бири ушу агайдын чоң аталарынан. Ал өзүнүн айылында мыкты бай кишилерден, ошол Улуу Жибек жолунан кийинки биздеги чөлкөмдүк соодага да өзүнүн салым кошкон кыргыздардын биринен болгон экен. Өтө бай соодагер кыргыз катары ал өзүнүн айылында жакшы атка калган мындай беделдүү кишилерден болгон экен. Анан бул Калча ата албетте 1928 жылдарда жана биякта Ош мамлекеттик университетинде Жолдошбек Бөтөнөев сыяктуу инилери изилдеп жүргөндөй, байларды ушундай сүргүнгө айдоо деген сыяктуу бир учурлар болбоду. Ошондо ал Кара Сууга чейин келген экен сүргүнгө. Анан кийин камалып да кеткен. Болгондо дагы Ош шаарында аны айтылуу Камчыбек да камалган абакка кармашкан экен. Курманжан менен Алымбек тарткандын урпагы. Мына ошол доорлор жөнүндө биз билчү эмеспиз. Кийин анын өзүнүн атасы Адилбай дагы эрезеге жете элек кезинде байдын тукуму деп сүргүнгө айдалган экен. Иракка чыгышка Уссурийскиге чейин барган экен. Анан 1932 жылдары дейт, ошо өзү эрезеге жете элек кезинде жөн эле атасы бай болгон үчүн деп айдалып жиберген экен деп туруп, бир адилет киши кайра карап, анан өзүнүн эл жерине келген экен. Бирок ошондой адилет киши келбей калса эмне болмок деген бир да суроо туулат да. Андай болсо Уссурийске да кала бермек, андай болсо балким ал жерде ошол тарапта үйлөнүп жайланып калмак, же болбосо таптакыр эле жок болмок. Андай болгондо биздин Жумали Адилбаев агайыбыздын өзү дагы турмушка келмек эмес. Мына ушундай тагдыры татаал инсан эч өзүнүн тагдырындагы мындай оор кыйынчылыктуу нерселердин жигин билдирбей татынакай бизге сабак берчү да. Мына ошондон улам биз азыркы жаш изилдөөчүлөргө ушундай бир суроо салаар элек. Өзүңөрдүн агайыңардын бабаларын изилдей жүргүлө, биле жүргүлө деп. Мына кийин гана биз академик Бегималы Жамгырчынов 1939-40 жылдары бул Украинадагы Херсон аймагында сүргүндө жүргөн кыргыздын байманаптарынын балдарына сабак берүү үчүн ошол жакка барып иштеп келгендигин билдик. Кийин 1950 жылдары ал улутчул деген жарлыктан качып
ошо улуттук университеттин ректору кезинде эле Москвага чейин качып жарым жыл бою бекинип жүргөндүгү жөнүндө маалымат уктум. Алардын баардыгы расмий биографияда таптакыр жок. Биздин айрым окумуштуулардын бабалары дагы айдалган учурда алар өздөрүнүн аттарын өзгөртүп эптеп таягаларынын атын алып же башка атты алып жан сактап калган учурлары дагы болгон экен. Ошолордун баардыгын биз азыр чечмелеп карашыбыз керек. Анан негизи Жумали агайыбыз ошолордун баардыгынан дурус ушундай сабак алды. Жалпы дүйнө тарыхын, чөлкөм тарыхын, кыргыз тарыхын кайрадан карап чыгууга ал адис катары бир жаңы сереге көтөрүлүп чыга алды деп эсептейм. Ал кайсы сере? Ал мурдагы марксисттик таптык көз караштан баш тартуу. Мына ушунун өзү анын өзүнүн дагы жеке инсандык эрдиги деп эсептейм. Мына эми ушу таптык көз караштан баш тартуунун негизинде бизде азыр чындыктар көп айтыла баштады. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун бабалары дагы бай кишилер экендигин мына азыр гана Роза Айтматова эжекебиздин китебинен билип жатабыз. Ага чейин аны кедей дыйкандын эле баласы деп жүргөнбүз. Ал эми бай манаптардын баардыгын биз залим элге каршы деп жүрсөк, иш жүзүндө мына эгеменчил Түркстан автономиясына, Алаш Ордого жана башка эгеменчил кыймылдарга катышкан эң таасирдүү инсандар дал ошол кыргыздын бай манаптарынан чыккан экен. Мисалы үчүн мына Siirt университетинде жакында Түркияда эл аралык жыйында ушу Казакстандан келген окумуштуу Шамек Тилебаев бир кызык маалымат менен бөлүштү да. Дүр Сооронбай уулу өтө бай чүйлүк аксакал, учурунда ал жадитчилердин мектептерин курган. Ошондой эле эгеменчил кыймылдарга дагы ал демөөрчү болгон экен. Мына ушундай бир жаңы багыт менен биз ошол калча атабыз дагы кандай салым кошту экен. Ошону биз архивден, жазма, ооз-эки ар кандай булактардан иликтешибиз керек. Буну албетте Жумали агайыбыздын кийинки шакирттери сөзсүз түрдө жакшылап таразылап маалыматты даректерге таянуу менен изилдеши керек деп эсептейм. Бүгүнкү жыйыныбыз жалпы баардыгыбыз үчүн ушундай байсалдуу болсун. Агайыбызга ошо эжекебиз менен чогуу, байбичеси менен чогуу төрүбүздө 110 жашка чейин чыгышын, андан кийин дагы ойлонуп көрүшүн, балдардын, небере чөбөрөлөрдүн жакшылыктарын көрүшүн каалайм. Ош мамлекеттик университетинде мындан аркы албан чыгармачыл илимий ийгиликтерди каалайм. Рахмат сиздерге.